окутуп келатасыз, кандай бир өзгөрүүлөр болду? Мындай ключевой, аябай сиздин эсиңизде калган нерселер эмне болду? Мындай болгон, көп адамдарчы мен окуучулардын арасынан деле болот да, мен окуп атам, аны окуп атам, муну окуп атам депчи. Негизи окуп койгондо эмес, ошол окуган нерсеңди, алган практикаңды, үйрөнгөнүңдү жашооңо практика жүзүндө алып келиш керек дегенди мен алгач түшүндүм. Мисал айтыңыз, мындай мисал катары эмне болду? Сиз эмне кылдыңыз, эмнени практикалаңыз? Мен эң биринчи Кудайга таштоо дегенди билбейт элем. Баягы Кудайга таштай албаган адамдын жашоосунда кыжалатчылык болот да. Жанагы выгорание болуп кетет, иши жүргүзбөгөндөй боло берет. Ошол нерсени эң жакшы өздөштүргөнмүн. Ошол эле учурда жанагы кантип деген нерсе менин башымда азыр жашабай калган. Ошол эле нерсени балдарыма да үйрөтүп келемин. Көп адамдар баягы англисчени үйрөтүп, анан муну мен баламдын жашоосу жакшы болуш үчүн могу окууларды окутушум керек деп акылына салат да. Менде болсо андай нерсе жок. Мен ошо Кудайга деген ишеничти балдарыма көтөргөнгө аракет кыламын. И ошо кантип деген нерсени балдарымдын башынан алып салганмын. Азыр бир мисал бериңизчи, кандай бир жетишкендиктер болду балаңызга? Мен мындай кызым деле айтып берейинби, кичинекей кызым. Канча жашта? 12 жашта. 12 жашта. 12 жашта. Ал болсо мага келип мынтип айтып атпайбы, мага мама былтыр Пандора алып бериңизчи, азыр баары тагынып атат дейт. Мен айтам, менден сураба. Мен бул жашоого сени алып келгенге гана себепчи болдум. А так биздин үстүбүздө Кудай турат. Сен Кудайдан сура. Бирок ал Кудай кандай жол менен берет, мен билбеймин. Сен сурай бер. Может мен себепчи болом, может папаң, может башка эле киши болуп калат. Сен жөн эле Кудайдан сурай бер. Менден кандай жанды койбой сурап атасың, ошондой Кудайдан сура деп атам десем, анан бир күн чуркап келиптир, 8 март, 6 март болчу. Мама дейт, ии десем, сиз айткан туура экен. Мен деген Кудайдан сурай бердим, бассам турсам эле сурай бердим. Анан караңыз, Пандора бизге бүгүн балдарыбыз подарка кылды дейт, 8 мартка подарка алды. Ишо мен кандайды сурадыңыз эле деп сурабайсызбы дейт. Ии десем, мен сердечканы сурагам. Кыздарынын баардыгы башкача, меники эле сердечко болуп калыптыр. Көрдүңүзбү, мен Кудайга таштаган үйрөнүп алдым сиздикиндей кылып дейт да. Мен кыргыз элиме айтат элем, эң биринчи ошол нерсени балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Кудайга деген ишеничти көтөргөндүчү. Ушул нерсени мен сизден үйрөнгөнмүн. Анан эң биринчи сиздин мага жөнөкөйлүгүңүз жагат. Ошол сыфат мындай менде болсо экен деймин. Алгач устатты тандаганда, мына ошол сен сага туура келеби, жылдызы туура келеби, ал кандай адам, ошонусуна маани бериш керек деп ойлоймун да. Сизден алган көп мышление техникалар болобу, илимдер болобу, ошонун баарын мен окуучуларыма үйрөтүп келем. Мен ошол батир менен бизнес кылганды эле үйрөтпөсөм, мен айтамын, аны жөн койгула, ал биякта турсун. Эң биринчи Кудайга деген ишеничти көтөрүп алгыла. Мээңерден жана кантип деген нерсени алып салгыла. Мээңерге силер киргизгиле программа кылып, мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошо ишенем деп жашагыла деп үйрөтүп келемин. Эмне десем, мен эң баягы адамдарга, окуучуларыма бере турган мотивация ошол дейм. Себеби мен ошол нерсе менен жашаймын да. Анан өзүмө жашоомдо кандай өзгөчөлүк болду десе, мен 2022-жылы сизден алгач окуганмын, сизди тааныганмын. Анан мен окуганда да сиз айткансыз, кытайлар, япондор бир нерсени укса ошону аябай ишенип аткарат, ишенип кылат депчи, ошол нерсени жакшы өздөштүрүп алганмын. Мен любой кимден эмнени айтып атса да, мен баягы хитрыйланып, бул чын эле болуп атабы, болбой атабы деген андай нерсе жок. Наивный барасууга стакан. Мен ошону кичинекей баладай угамын да, ишенип жаза беремин. Анын артында ошол айтып деп аткан киши жөн гана баягы себепчи деп билемин, анын артында Кудай турат. Буну жөнөттү деп сиз айтасыз го, Кудай эч качан көзгө сайып көргөзбөйт, колго карматпайт. Бир себептер жиберет. Бул себепчилер деген знактарды жиберет, себепчилерди жиберет. Анан биз ошого ачык болушубуз керек. Мен ошондой ачыкмын. Ошолорду карап, аңдап турамын. Сиздин сабактарда дагы. Мага бир суроо пайда болду да сизгечи. Мисалы ушунча өнүктүңүз го. Анан ушунча өнүккөндөн кийин эми сизге суроо, мисалчы максаттардын определениясы алдыңыз, үйрөндүңүз, бир результатка жеттиңиз, эми эмне кыласыз? Мындан кийин кандай пландарыңыз бар? Сиз айткандай, эми азыр мындай деңгээлге чыгып калдык да, анан жана өзүңүз байкап отурсаңыз деле, мен мындай жазган жокмун. Угуп гана отурдум. Өзүмдү гана анализ кылып аттым. Ал техникалардын баарын мен колдонгонмун да. Эми мен ойлогонум, келгенде эле ойлогонмун, мен бул жака Назик чакырганда,
келип бериңиз, сиз наставничествого катышкан экенсиз деп анан келгенмин. Мен жаңы нерсе болуптур. Эми мен турган деңгээлден да өйдөрөөгү бар бекен. Ага эмнени үйрөнүптүр, эгерде ошол жаңы үйрөнгөн техникасы, жаңы деңгээли бар болсо, ошону алганга даянмын деп келдим. Азыр болгон жок, анда бир жаңы нерсе таппадыңыз бүгүнкү тренингде? Эми жаңы нерсе жок. Азырынча окей. Жаңы нерсе бар, эми аны качан таатабыз, эмелерди чогулткандан кийин айтышыбыз мүмкүн. Жаңы версиялар бар. Сагым мырза да кече айтты мына ошо. Буюрса болот ал жаңы техника. Значит, сиз мындан кийин планыңыз уже үйрөнгөндөрүм бар. Мындан кийин жаңы нерсе барбы деп изилдеп келдиңиз. Изилдеп келдим. Азыр бир эле айтып коеюн, как раз ошо интервьюде болсун, заодно тренинг болуп калсын, мисалы. Атыңыз Акылай эле. Акылайым, сиз азыр ойлоңуз, сиз азыр мисалы iPhone 16 бар, 17 бар. Мен карадым, сиздин телефонуңуз iPhone 17 экен, туурабы? Окей. Азыр Акылай 16 дейбиз, анан Акылай 17 дейбиз, ойлоңуз. Акылай 16да эмне бар дегенде, азыр эмнеңиз болсо, Lexus'уңуз бар, тигинде бар, ошо баары бар, ошо 16 Акылай. Эми Акылай 17 деген эмне? Акылай 17 деген Акылай 16-нын кыялдары бар го. Мен муну кылам, азыр бар да кыялдарыңыз, максаттарыңыз бар. Ошого жеткен абалыңыз болот. Эми ойлоңуз, сиз просто өзүңүздү мен Акылай 17мин деп кабыл аласыз. Азыр данный момент кабыл кылыңыз, сиз Акылай 17сиз. Айтыңыз, мен Акылай 17мин деңиз. Мен Акылай 17мин. Эми ойлоносузбу азыркы максаттарыңыз? Эмне кылайын деп атасыңыз? Флиппинг кылам, дагы эмне максаттарыңыз бар эле? Жок, мен азыр флиппингди жакшы Жок, флиппинг эмес. Эмне максатыңыз бар данный момент? Мен данный момент жер алып, жер үйгөтөм деп атам да. Окей, мына жер алып, жер хаустарды неме кылам деп атам, салам деп атам. Таунхаус салам деп атасыз. Эми караңыз, сиз Акылай 16 ошентип калып атат. Кыялыңыз бар, Бул жаңы техника айтам сизге. Эми Акылай 17 болдуңуз. Акылай 17 болгондо таунхаус салам дейсизби, дебейсизби? Дебей калам да. Дебей каласыз, бүттү уже, туурабы? Азыр идентификацияңыз кабыл кыласыз. Жөн эле мен Акылай 17 менен кабыл кылганда уже таунхаус салам деп ойлонбойсуз. Эмне болот? Уже салдыңыз, таунхаусуңуз бар. Жөн эле ошентип жашай бересиз. 3 күн жашаңыз. 3 күн жашайсыз. Жөн эле 17 дейсиз да, уже таунхаус ойлонбой каласыз. Анан 3 күн жашаганда бир 16дан, Акылай 16дан бир васваса деп коебуз, баягы кулагына шыбырайт го. Анан ошондой келет. Знактар келет. Андай 16дан бир сүйлөшүлөт экен да. Вирустар келет эле. Акылай 16-чы версат койсоң кантип эле жер акчаң жок, эме жок, кантип өтөсүн дейт. Андай болгон да. Жок, 2 күн эле болду. Азыр айтасың. Сунушташты. Ошол жерде эмне дейсиз? Кармайсыз дагы айтып атат, 16 эмне деп атат? Каяктагы жерлер дейт. Анткени ошол жерде кармайсыз дагы. Бул менин 16-чы версиям, бул эски. Мен эмне дейсиз? Мен 17мин деп калсаңыз, жанакы васваса, шыбырагандар мынтип жоголуп кетет. Анан сиз эмне болосуз? Уже алар жок, уже сиз ушинтип эле 17 менен жүрсөңүз, бүттү, уже сигнал ушинтип кетет дагы, уже башка адамдар чыгып калат. Мен өзүм практика кылдым, окуучуларымда айттым, уже жашоо өзгөрөт. Сиз бүгүн азыр данный момент мен Акылай 17мин дейсиз дагы. Жөн 3 күн жашайсыз. Баягында васвасалар келгенде кармайсыз да, мен осознанно мен 17мин, бул 16ныкы. Дейсиз дагы аны албай коесуз. Анага внимание бербей коесуз. Анан эмне болот? Ал өзү жоголуп кетет. Анан күнүгө 16дан бир нерсеңизди удалить этесиз, отключить этесиз, же өлтүрөсүз, же ачка таштайсыз. Мисалы айталы, 16да эмне элеңиз, кечинде 3тө жатасыз. Таң аткыча, мындай. Анан эмне кыласыз? Мен 17мин да дейсиз дагы, 3тө жатпайсыз, эмне кыласыз? 10до жатам. 2:59-да жатасыз. Короче, 3тө эмес, 2,5 же 1 жылдырасыз. Уже бул 17ники болуп атат. Анткени 16дан бир нерсени өлтүрдүңүз. Адам баласы баягыга внимание бербей койсо эле, уже ал өспөй калат. Ошон үчүн проблемаңыз 17 деп кабыл алгандан кийин азыр үйгө кеткенде 3 күн ичинде баягы азыркы бүгүнкү же ушуга чейинки проблемалар сезилбей калат. Неге? Ал 16. Так азыр жөнөкөй неме кылабыз, 16 да 17нин приложениесин скачать эткенге эме аракет кылып атабыз, 16га. Ал түшпөйт. Сиз качан 17мин деп кабыл кылганда, анан берки эмелер башталат. Азыр мындай суроо болду да, мен таунхаус неме баштайм деп аткам да, десем, мага бирөө чалып калып эле, Акылай каяктасың, ушундай жолугалы, жолуктук. Анан ал Байтикте жери бар экен, 30 соток. Ошону мага сунуштады. Жер менен сен инвестор бол деп. Хорошо, мен барып көрөйүн дедим. Барып көрдүм, жери жакты, бирок жер боюнча мен анча мындай эксперт эмесмин да, анча билбейм ал жакты, тем более. Квартираны болсо любойун билем. Анан кече барып көрүп келдим, кече саат 1де барып көрүп келдим, жер жакты. Анан эми азыр мындай болуп атат да. Турам мен. Не кылайын?
или анын участогун полный сатып алсамбы $330,000 болот экен. Ошону сатып алсамбы, сатып алып аны оюндан чыгарсамбы. Өзүм менен курсам деп, ошол эле учурда мен ошо жер үй куруу боюнча эме курс да сатып алдым да. Азыр эмне кыласыз дегенде биз билбейбиз. Бирок ошол болушкан. Азыр мында жолдо кетет, эми жер сатып ала эксперт менен связанный да, бирок именно сиз менен да таандык нерсе бар. Аны жөн эле кете бериңиз, эмне болот экен. Бирок мынтип кетесиз азырчы. Бүгүндөн баштап iPhone дейм да. Акылай 17 миң деп 3 күн жашап көрүңүз. Ошондо келген идеялар туура идея болот. Түшүндүм. Түшүнүктүү ошо. Кол чабалар. Сол. Барыңыздар. Заодно тренинг. Жаңы тренинг болду да. Сизге